Ассаламу алейкум достор. Жалпыңыздарга кутман күн 16 декабрь. Бизге кече мурда күнү болуп өткөн 14-15 декабрь кечелеринде болуп өткөн кызыктуу футбол, ошондой эле Мурас турнири. Анан тышкары кече күнү мисалы жаштар курамабыздын башкы машыктыруучусу Мирлан Эшеновдун ордуна башка машыктыруучу келгенин сыңарындай ушул сыяктуу айын кептерди жаңылыктар менен назарыңыздарда кайрадан эле Гүлжогоо. Анда эмесе акырындап менен баштай берем. Мен ушул жаңылыктарды баштаар алдында силерге бир кубанычтуу жаңылыгы менен бөлүшүп кетейин дедим. Мына биздин ушул Гүлжогоо YouTube каналыбыз бир айдын ичинде мына бүгүн 16 декабрь күнү бир ай болду. Так мына ушул бир айдын ичинде 1000 катталуучудан ашык адамды жыйнай алдык, топтой алдык десек туура болот. Мына ушундай дем менен алып кете турган болсок, анда дагы кыргыз тилдүү футбол аудиториясын бир топ деңгээлде алдыга алып чыга алабыз. Ошол себептен биздин аракет сиздерден колдоо жараткандан жазмыш жыйынтыгын көрө жатарбыз дегендей акырындап менен биз турнирлер боюнча айтып кете берели. Алгач чоңдордон баштап кетели, шептерден. Бир нерсе айтып кетейин башынан достор, саясатка киришпейбиз. Болгондо ошо кече болуп өткөн Мурас турнири боюнча сөз кылабыз. Мурас турнири деги эле мына ушул бул жыл эмес, мурда да өтүп келген турнирдин катарын толуктап берет. Ошол себептен эми Мурас турнирине даярданып келишкен командалардын бардыгы ошол эле жогорку кеңеш, ошол эле өөлөр, ошол эле мисалы Оштон келди, Ноокат клубу. Эми ушунун сыңарындай топ даражадагы командалар келишти деп турат. Анткени оюндарын байкап көргөн болсоңуздар, мурдагыдан караганда, мисалы мен башында биринчи турнир уюштурулган мен барганмын да, биринчи турнирине. Анда эми жаш балдардын оюнундай эле көрүп кетерсиң да, бирок бүгүнкү күнгө келип мына ушул турнирдин даражасы дагы чоңойду, кулачын дагы кенен жайды, мисалы ош жактан дагы командалар келип кошулат. Ал эми оюнчулардын оюн практикасы дагы бул жылы өтө мыкты деңгээлде даярданып келишкендигин көрө алдык. Бирок ошого карабастан эми Садыр Жапаровдун командасы чемпион аталды. Ал эми Садыр Жапаров адатынча бомбардир. Адатынча оң менен солго тартат, сол менен дарбазага тебет дегендей. Бул нерсени Садыр Жапаров буга чейин футбол ойноп жүргөндүгүн да көргөнбүз. Мына ошо Мурас турниринде дагы бомбардирди эч кимге бербей келе жатат. Ошол себептен эми Кудайга шүгүр дейли, башка кандай дейин, башка президенттер сыяктуу жок болуп кеткен жок, элдерге аралашып, мына ушундай турнирди уюштуруп, акимчиликти, жогорку кеңешти, муфтият тараптан Ыйман деген команда келди, өнөр мисалы ошол артисттерден, ырчардан топтолуп бир команда түзүлүп келди. Эми ушул сыңарындай инсандарды чогултуп, Мурас турнирин уюштуруп, алардын ынтымагын, достугун бекемдеп, ошону менен биргеликте эле балким ошолордон кимдер иштеп атат, кимдер жүрөт, акимияттан кимдер келип атат, жогорку кеңеште кимдер активдүү болуп жүрүшөт деген сарында бир көзөмөл жүргүзүп коюшу мүмкүн да, эми ал өздөрүнүн нерсеси. Бирок Мурас турнири бул жылы мыкты деңгээлде өттү. Натыйжада президент командасы чемпион аталды. Андан кийин достук командасы менен финалга келишти. 6-4 эсебинде президент командасы жеңип кетти. 3-чү орунда Иман командасы 3-чү орунду алды, муфтият тараптан келген. Ал эми жогорку кеңеш 4-чү орун менен бул турнирди жыйынтыктап беришти. Албетте бул Мурас турниринде берилген акчалар жалпылай 1 миллион сомду түзөт. Жеңген биринчи орун команда 400 миң, экинчи орундагылар 300 миң, андан үчүнчү орундагы Иман командасы 200 миң, ал эми төртүнчү орунда алган жогорку кеңеш 100 миң сом акчалай сыйлыктар менен дагы сыйланды. Ошондой эле индивидуал сыйлыктар берилди. Тактап айтканда мына ошол мыкты коргоочу, мыкты оюнчу, мыкты дарбазачы, мыкты бомбардир дегендей. Бул жерден эми мыкты оюнчу деп достук командасынын оюнчусу Азимжан Кадыров байкебизди алыптыр дагы. Мыкты бомбардир деп атынча эле Садыр Жапаров мыкты бомбардир болду. Мыкты дарбазачы деп Иман командасынын дарбазачысы Султан Осмонбеков байкелерибизди алыптыр. Мына ушундай ар бир мыктыларга өзүнчө бир 50 миңден сыйлык тапшырылып берилди акчалай. Бирок Садыр Жапаров дагы алды ооба, анткени бомбардир болду. Бирок бул жерде эми Садыр Жапаров Апиев Улукбек байкебиздин айтымына караганда, мына ушул алган 50 миң сыйлыкты, акчаны Ноокаттан келген командага белек кылыптыр. Сиздер алыстардан келиңиздер деп, аларды бир аз да болсо кубандырып коюптур. Бул нерсени эми биз өзүбүз көргөн жокпуз, бирок мына ушул футбол жаатында уюштуруу, футбол жаатында активдүү болуп жүргөн Улукбек Апиев байкебиз Instagram баракчасында айтып чыкты достор.
Жалпылай иман мына ушул мурас турнири дагы мага жакты, Кудайга шүгүр. Көпчүлүгү дагы мына ушул футболго кызыгып калыптыр. Кээ бир жерде көрдүңүздөр, ошол депутаттардын ызылдашканы, ал жак бул жактары да бар экен. Эми ал нерселер өздөрүнүн көйгөйү. Футболдо мындай нерселер көп болуп турат, стыктар көп болуп турат. Ошол себептен бул нерсеге көбүрөөк токтолуунун деле кереги жок, достор. Андан кийинки жаңылыктар, достор. Дал ошол Мирлан Эшенов. Мирлан Эшенов U20дан кетти. Бүгүн жарыяга чыкты. Ташиев атайын ошо Мирлан Эшеновке чапандарды кийгизип, калпактарды кийгизип, анан дагы футболкасын карматып, мына ошондой 2024 рахмат сизге Мирлан Эшенов деп сый урматы менен узатып жиберди. Эми бул жерде эмне себеп болгонун билбедим, бирок көпчүлүк көрөрмандардын пикири жана жеке менин пикирим боюнча Мирлан Эшенов мына ушул жаштар курамабызда калып, эртең жакында баштала турган, февраль айында боло турган Азия кубогун өткөзүп туруп, андан кийин келсе дурусураак болмок эле. Эгер анткени азыркы учурда жалпылай ошол оюнчуларды кимдер кандай тарзда ойноп аткандыгын көргөн, билген, ошолорду топтоп туруп, мына ушундай жыйынтыкка жете алды. Болгону дагы тайпалык этаптарда, мисалы тандабал оюндарында бир да жеңилген жокпуз. Япония менен тең чыктык. Эми ушунусу кандай ийгиликтүү жүрүштөр жасап келгенден кийин финалдык бөлүккө жеткенде башка башыктыруучуга берип коюу бир аз туура эмес болуп калгандай болду. Эми кээ бир көрөрмандардын пикирине таяна турган болсок, алар айтат, Мирлан Эшенов азыркы учурда жаштар менен иштеше алган жок, анын тажрыйбасы жок экен деп айтып чыгышты, башка болду. Бирок менин жеке пикирим боюнча мына ушул даражага алып келдиби, анда жарым жылдан ары дагы өз аягына чейин чыгарып коюш керек болчу. Мына ошо U20нын финалдык Азия кубогуну өткөзгөндөн кийин каалаган жака кетирсин. Кааласа улуттук курамага кетирип койсун, кааласа Манчестер Юнайтедке алып барып коюшу мүмкүн, кааласа башкага барып койсун. Анткени азыркы күндө эми билбейм, Мирлан Эшенов аягына чейин чыгарып койгону дурусураак болмок эле. Тилекке кашка нерсе болгон жок. Бүгүнкү күнгө келип официалдуу жаңылыктар чыгарылды. Мирлан Эшенов жаштар курамасынан башкы машыктыруучу милдетинен кетти. Анын ордуна, достор, башка украиналык башкы машыктыруучу келди. Сергей Валентинович Пучков дейт. Бул ошол мурдагы СССР убагында коргоочу бөлүгүндө ойногон экен. Андан кийин СССР менен дагы чемпион болгон экен, кубокторду алып жүргөн экен. Ошол себептен эми бул тажрыйбалуу машыктыруучу деп айтышты. Мен бунун оюндарын таптакыр көргөн эмесмин. Бирок кече жакында эле, мисалы 2024-жылы мына ошол Жалал Абадтын Мурас Юнайтед командасында башкы машыктыруучу милдетин аткарып келген экен. Ошол башкы машыктыруучу милдетин кайрадан ошо жаштар курамасында улантат эми. Ал жакта кандай жыйынтыкка чыгарат, аны биз билбейбиз. Жакынкы күндөрү мына ошол жаштар курамабыз буюрса Ысык көлгө окуу жыйындарын өткөзүү үчүн дагы барышат деген маалыматтар чыкты. Албетте бул нерсе жакшы, анткени болгону алда 2 гана ай калды. 2 ай толук эмес, 1,5 ай. Февралдын адашпасам 13-ндөн баштап оюндар башталат, Азия кубогу. Ошол себептен болушунча аракет кылыш керек. Кытайда болчу Азия кубогуна чейин убакыт бар. Оюнчуларды тандабаш керек, тактабаш керек, кимдер келет, кимдерди чакырыш керек деген сарандай бир аңыз кептер менен кеп кеңеш кылышы керек башкы машыктыруучу. Анткени жаңы келди, жаңы келгенде оюнчулар кандай алып барат, кимдер ойнойт, алардын баардыгын жанындагы жардамчылар түшүндүрүп бериш керек. Мына ушундай эми оюндар болуп калышы мүмкүн. Эгерде эртең мисалы Азия кубогунда мына ушул Сергей Пучков жеңилип кала турган болсо, анда айтышы мүмкүн, мен кече жакында эле улуттук кураманы алдым, жаштарды бирок толук кандуу үйрөнүп чыга элекмин деп айтышы мүмкүн. Эми бул нерсе ар бир башкы машыктыруучунун жеңилгенден кийинки сөзү болушу мүмкүн. Анткени жарым жылын алып туруп түшүнбөстөн эле кайра финалга чыгарып койду. Дароо эле бул нерсе балким оюнчу менен башкы машыктыруучунун ортосундагы пикир келишпестикке алып келиши мүмкүн. Же болбосо ортосундагы бир аудиториянын бузуп коюшу мүмкүн да. Ал эми Мирлан Эшенов болгондо балким мына ушул оюнчуларды толук кандуу билет эле. Ошол эле мисалы Эльвистин башкы машыктыруучу милдетин аткарып жүрдү КПЛда. Албетте алар Эльвис мыкты тарзде болуп жогору көтөрүлүп кетпесе дагы, жок деген оюн практикасын мына ушул КПЛда өткөзүп жатты дагы. Ошол эле Эльвистин жаштарын алып туруп бул U20га алып келип коюп атты да. Эми ал жактан Алмазбек Бекназар келип атты. Ушундай бир топ дагы оюнчулар кошулуп атты, бирок көпчүлүк, басымдуу 90% мына ушул Эльбирс командасынын оюнчулары болчу.
Эми алдыңкы жылдары мына ошо Азия кубогуна кимдер барат, ошол эле Илбестин оюнчудан алып келеби же Дордойдон чакырабы, Абдышерадан чакырабы, билбедим эми ал жагын. Аны башкы машыктыруучу Пучков чечет достор эми. Ал нерсени мына ушул башкы машыктыруучу чече турганын айтып кетели. Бул башкы машыктыруучу 2024-жылдан баштап ошо Мурас Университетте башкарып келген экен. Ага чейин биринчи башкы машыктыруучу милдет аткарып баштаганда 1980-жылдары баштаган экен достор. Жаштардан баштаган Украинада. Андан кийин Торпедо клубун башкарып жүрдү 79-жылдан баштап 80-жылга чейин, ошо бир жыл аралыгында. Андан дароо эле удама командалар алмаштырган, 1 жыл иштеген, 2 жыл иштеген, 3 жыл иштеген, эң узак канча жыл иштегенин билбедим, бирок менин пикирим боюнча бул жерде эң көбүрөөк иштеген жылы 7 жыл болуптур достор. 6 жыл экен. Ошол Днепр деген клубду башкарып жүргөн экен ошол Пучков. 15 клубдун башкы машыктыруучулук милдетин аткарып келген Пучков бүгүнкү күнгө келип эми жаштар курамабызды колуна алды. Эми кандай таризде алып чыгат, кандай даярдыкты көрөт, кимдер менен мына ошо Азия кубогуна барат деген суроолорду алдыңкы күндөрү билишибиз мүмкүн ошол себептен биз менен бирге болуп туруңуздар, балким жаңылык чыкса андан дагы айтып кетебиз. Ал эми Мирлан Эшенов менен достор жакынкы күндөрү колдон келишинче агайдын бошогон убактысына карап туруп өз ара ушундай түз эфирлерде же болбосо атайын видеоролик тартып чыгууга бел байлаганбыз. Агай менен сүйлөшүүлөр жүрүп жатат. Убактысы болсо биз дагы дароо барып туруп агай менен жакшы бир интервью, маек кылып келүүгө аракеттенебиз достор. Андан кийинки жаңылыктар эмнелер болду? Кече 14-15 декабрь кечелеринде Орусия улуттук курама командасы менен Кыргызстан улуттук курама командасы кыз-келиндер жана мырзалар арасындагы футзал боюнча достук турнири болду. Достук мелдештери болду. Алгач айымдарыбыз тилекке каршы биринчи күнү 13-0 жеңилген болчу, ал эми 13-0, ал эми бүгүнкү күнгө келип эми 12-0 эсебинен жеңилди. Албетте бир да гол жарата алышкан жок. Бул жерде эми көпчүлүк айтып атышат, күйөрмандар да жазышты, башкалар да жазышты. Кыздардан болбойт экен, кыздар курамабыз чыкпай эле койсун, ал болсун, бул болсун, тиги болсун. Эми диван эксперттер көп да, диван эксперттер чындыгында азыркы учурда Кыргызстанда өтө эле көбөйүп кеткен. Эң негизги мына ушул улуттук курамага чакырыла турган даражага жетиш өзүнчө бир сыймык, өзүнчө бир чоң бир мээнет талап кыла турган нерсе. Ошол себептен диванда отуруп алып, креслодо отуруп алып эле комментарий жазып, комментарий баатырып албастан колдон келишинче дем күч берип, мына ошол залга барып колдоп берели. Ошол эң чоң эрдик болуп берет, күйөрмандык болуп берет достор. Бул жерде отуруп алып телефон менен комментарий жазыш ар кимдин колунан келет да. Ал эми мына ошол кыздар ошол даражага жетип, мейли 15-16-0 утулса деле биз аларды колдоого милдеттүүбүз, анткени алар биздин намысыбызды, мына ушул Кыргызстан желегин желбиреттүүгө аракет кылып жаткан чагы. Мына ушул күйөрмандар группасы бар достор, фан зона, ошол эле футзалда болсун, улуттук кураманын футбол боюнча улуттук кураманын ашумкаларды күйөрмандар колдо болсун. Мына ушундай 4-сектор, ошол Дөлөн Өмүрзаковдо 4-сектор фан зонасы бар. Ошол фан зонага жалпыңыздар кошулуңуздар, алар менен биргеликте мына ушул улуттук курама команданы колдоп, алдыга дем күч берип сүрөп чыгып берели достор. Instagram баракчалар бар, аларга дагы катталып койсоңуздар болот. Аны мен описанияга калтырып кетем. Ошол достор, улуттук курама команда айымдар тилекке каршы 2 күн удамада жеңилип калды. Жигиттерибиз дагы 2 күн удамада жеңилип калды. Биринчи күнү тилекке каршы 1-3 эсебинен жеңилген болчук. Албетте оюн мыкты эзе, оюн орундалды деш кыйыныраак, анткени кече күнкү болуп өткөн беттеште 14-декабрда оюнчуларыбыз бири-бири менен толук кандуу түшүнүшпөстөн, адаптация болуп кетпестен оюнга чыгышкан байтор бири-бирин толук кандуу түшүнүп кете алышкан жок. Ошол себептен катачылыктар болуп атты. Автогол болду, бирок ал автоголду Шахрух Махмадаминов өзүнүн голу менен жууп кетсек болот. Күйөрмандардан дагы кечирим сурады, кечиресиздер деген сандай иш аракеттерди көрсөттү Шахрух Махмадаминов. Ал эми бүгүнкү күнгө келип экинчи күнү жакшы оюн тартуулап берсе керек дедик, бирок ал нерсе дагы толук кандуу ишке ашкан жок. Тилекке каршы 2-6 эсебинде бүгүнкү күндө жеңилип калдык. Албетте бул жерде эми Россия Европа даражасындагы команда. Биз Кудайга шүгүр Азияда акырынык менен көтөрүлүп жатабыз.
Кудайга шүгүр. Өткөндө мисалы дүйнө чемпионатына бир кадам калды эле, анда дагы толуккан жетип бара алган жокпуз. Ошого карабастан эми азыр ошондой достук оюндарды өткөзүп, оюнчулардын даражасын ашырууда. Бул жерде мистер Малина айткан болчу, турнир мелдеш болоордун алдында эле биз атайын жаштарды алдык. Анткени мына ошол жаштардан перспективага чыккан, ошондой эле өзүнүн монтажда көрсөтө алган жаштар болсо, аларды акырындык менен таптап, иреттеп мына ушул улуттук курамага чакыра берели деген санда. Болбосо улуттук кураманын мурдагы тажрыйбалуу бир топ күчтүү оюнчулары Саламат Мамбеталиев, Юлдашбек Салимбаев, Исабеков Азат, ушул сыяктуу бир тажрыйбалуу футболчулар бар экендигин билесиздер. Ошолорду дагы чакырса болмок. Бирок башкы машыктоочу жалаң ошол жаштарды чакырып, болгону Максат Алимовду алып калды дагы команда капитаны катары, калгандарын жалаң жаштардан курам түзүп алып чыкты. Бул жерде эми Россиядан дагы жалаң жаштар киргенин көрдүк, адашпасам 20-25 жаштын ортолоо чендериндеги жаш балдар кошулуп, мына ушул Россиянын намысын коргоп кетишти. Эки оюнда жеңилип калдык. Буюрса эми алда дагы оюндарга аракет кылып көрүшсүн, алда дагы оюндарга мыкты бир жыйынтык чыгарышсын, колдон келишинче аракетин кылып берсе, буюрса биз дагы аларга колдоп берүүгө даярбыз. Болгон достор, аларда отуруп алып комментарий баатыр болбосо колдоп келели. Мына ушул Медерева 1Бда ошол Кыргыз футбол биримдигинин футзалында болуп атат оюндар. Ошол жерге басып барып, ашып барса 2 саат убактыбызды бөлүп, кыйкырып койгонубуз же кол чабып дегенибиз дагы аларга кандайдыр бир деңгээлдеги дем күч болуп берди. Ошол себептен аягына чейин ишели достор, аягына чейин чыгалы. Эмне балекет болсо дагы биз күйөрман катары мына ушул улуттук кураманын намысын коргоп жүргөн жигиттерибизди, айымдарыбызды колдоого милдеттүүбүз. Ошол себептен бизде күйөрман деп айтат. Анткени күйөрман бул командасына күйүп жанган инсан экендигин дагы белгилеп кетели. Ал эми Кожо Жоэл, тынып тынчыбаган Кожо Жоэл сага тапшырмалар, жаңылыктар азыркы учурда аябай эле көбөйүп кетти. Кожо Жоэл билбедим эми, көпчүлүк айтат Кожо Жоэл азыркы учурда Истиклалга кетти деди, башка кылды деди. Бирок бул жерден эми ушу Истиклал же болбосо Иран журналисти Эрфан Хусейни айтымы боюнча Кожо Жоэл Тегеранга келген жана Истиклал клубу менен азыркы учурда өзеки келишимдер түздү жана жакынкы убакыттарда алардын суммасы, трансфердик баасы чыгат деп жазып чыгаптыр. Буну албетте Кыргыз футбол Instagram жана TikTok, Telegram каналдарынан айтып чыгышты. Эмнеси болсо да достор, чындыгында азыркы учурда Кожо Жоэл эртерээк мына ошо Истиклалга өтүп, оюн практикасын күчөтүш керек. Анткени азыр Истиклал дагы жаңы оюнчуларды алып келип атат. Ошол борбордук чабуучу милдетин аткара турган дагы оюнчу келип кошулду. Адашпасам Кениядан келген оюнчу Мумин болуш керек. Ошол санда Кениядан дагы бир жаңы чабуучуну алып келиптир. Эми ошолор менен Кожо Жоэл болушунча негизги курамдык ордун талашып көрөт. Кожо Жоэлге алдыңкы жылдардагы, алдыңкы оюндарда дагы жана алдыңкы карьерасында ийгиликтерди каалап калабыз. Эгерде ал практикада жакшы үйрөнүп, ошо Истиклал өтүп кала турган болсо, анда толук кандуу элита чемпиондор лигасында ойнойт. Ошол эле Криштиану Роналдо, Бензема, эми ушул сыяктуу бир топ даражадагы футболчуларга каршы оюн алып барат. Албетте эми плей-оффко чыкса же болбосо андан ары чейрек финалга чыга турган болсо, Роналдого каршы ойноп калышмын, өзү сүйгөн футболчусуна каршы. Бирок ага чейин дагы көптөгөн жолдорду басып өтүшү керек. Эң алгачы мына ушул Истиклалга официалдуу түрдө өтүшү керек. Мына ошондой достор, кыскача футбол жаңылыктар менен айтып кеттик. Болгону кыргыз тилдүү футбол жаңылыктар. Азыркы учурда дүйнө жаңылыктарына токтоло турган болсок, бул жерде Манчестер Юнайтед, Манчестер Сити, Манчестер дербиси болуп өттү. Жаңы гана бүткөн оюнда азыр Манчестер Сити алгач гол жараткан болчу. Йошки Гвардиолдун голу менен алдыга чыккан болчу. Кийин 88 жана 90 мүнөттөрдө Бруно Фернандеш пенальтиден гол киргизди. 90 мүнөттө болсо Мартинестин пасын Амад Диалло гол менен жыйынтып, акыркы мүнөттөрдө дербиде болуп өткөн беттеште Манчестер Юнайтед жеңип кетти. Дагы да болсо бул жерде ошол Пеп Гвардиоланы Рубен Аморим жеңип кетти достор. Өткөн мисалы Чемпиондор лигасында Спортинг Лиссабон менен биргеликте 4-1 эсебинде ошо Манчестерди ыйлатып жиберген Рубен Аморим бүгүн келип өлөйүн деп жаткан, жыгылайын деп жаткан, жыгылып бүткөн ордунан турууга кетип аткан Манчестер Юнайтедте келип кайрадан эле ошол Пеп Гвардиоланы жеңип койду.
болгону дагы дербиде мыкты бир дерби болду. Бул негизи эле мына ушул Манчестер Юнайтед сабында башкы машыктыруучулар милдетин аткарып жүргөн кайсыл бир башкы машыктуу болбосун, ошол эле Жозе Моуриньо болсун, Тен Хаг болсун, башка болсун, баардыгы алгачкы дербиде жеңилген экен. Бири гана Фергюсондон башка. Ал эми бүгүнкү күнгө келип эми Рубен Аморим бул нерсени жаңылады жана мейли Манчестер Сити кандай акыбалда болбосун, бирок натыйжа жыйынтык деген нерсе бар. Ошол себептен бул баары бир тарых баракчаларында кала турган нерсе. Рубен Аморим келди алгачкы дербиде дагы да болсо Манчестер Ситини, болгону дагы Пеп Гвардиоланы бул жылы 2 ирет удама-уда 2 команда менен жеңип кетти. Бул да болсо Рубен Аморим үчүн, Манчестер Юнайтед үчүн өзүнчө бир тарых болуп калат. Ушу менен жыйынтыйбыз достор, 20 мүнөттөй сүйлөп коюп турбуз. Буюрса алдыңкы күндөрдө дагы мына ушундай кызыктуу жаңылыктар чыгарабыз. Сиздин оюңуздарды айтып кетиңиздер, комментарийге жазып кетиңиздер. Ушундай сүйлөп чыкканыбыз дурусбу же болбосо кыскача футбол жаңылыктар 5-6 мүнөттүк жаңылыктар топтомун чыгарганыбыз дурусураакпы? Өзүңүздөрдүн оюңуздарды комментарийге калтырсаңыздар болот. Анда көрүшкөнгө чейин достор, ассаламу алейкум.